Өткөнкү сабакта биз ошо ыклас туурасында өткөн экенбиз. Ыклас жана риядан оолак болуу туурасында. Ошону улайбыз, анткени ыклас өтө зарыл болгондуктан адамдын кылган амалында ыкласы туура болбосо, кылган амалдын бардыгы күйөт экен. Ошон үчүн бул жерде жалпы аалымдардан баштап, падышалардан тартып, карапайым калкка жери ниетти оңдоо парз экен да. Аалым болуп кетсе эле ниети супер болуп кетти деген түшүнүк жок. Аалымды деле шайтан азгырат экен. Аалым да ниетин оңдош керек экен. Карапайым катардагы мусулман деле ниетин оңдош керек экен да. Иши кылып шайтан сен ким болсоң ал бол. Шариятыбызда бир гана маасум ким? Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз да. Бир гана пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам күнөө кылбайт. Алланы сактап койгон. А башка ким болсо ал болсун, күнөө кылып алыш коркунучу бар. Ошондуктан мусулман адам баласы күнөөдөн сактануу керек экен. Ошол туурасында бул жерде мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Hazreti Sufyan Sawri deyt. La yatruka ahadan yajlis ilayhi illa nahwa salasat anfus. Баягы ушундай сабак өтүп атканда жанына 3 адамдан ашык отургузбайт экен да. Бир күнү караса, ошол илим халкасы көбөйүп калыптыр. Адамдар көбөйүп калган экен. Анан ой кетиптир да, мен деле сабагым адамдар келип баштаптыр. Нормальный деген ой кетиптир дагы. Шыр ошол ордун таштап чыгып кеткен экен. Анткени уже менде Алланын ыраазылыгы үчүн, Аллахтын динине нусрат максатында менде кылуу болбой калды. Мен уже өзүмө сүйүнүп баштадым. Мен уже кылып атам деп баштадым деп туруп, не кылган ордунан качып туруп кеткен экен да. Бул ыхластын белгиси да. Ахазана вала валлахи алам нашур деген сөздү айткан экен да. Аллага ант ичемин, байкабай калдык. Биз да ошого кириптер болуп калдык деген да. Кириптер дегенде эмнеге десе рияга. Биз да ошол рияга кириптер болуп калдык. Кудай сактасын деп Hazreti Sufyan Sawri эмне кылган экен? Ушундай иш кылган. Ошондуктан Sufyan Sawri деген өзү тиги биздин дегеле мусулман өлкөмүндө Sufyan Sawri деген чоң аалым, олия зат өткөн да. Бирок ушул адамдарда ушундай нерсе болуп аткан болчу болсо, бизге окшогон нерсе адамдарда мындай нерсе аябай эле көп да. Wallahi law adraka amirul mu'minin Umar misli wa huwa jalis fi hadha al-majlis la aqamahu deyт. Аллага ант ичем дейт. Эгерде азыр момундардын падышасы Hazreti Умар болгондо, мага окшогон адамдын ушул жерде отуруп алып сабак айтып атканын көргөндө, ал ушу келип туруп ордунан кууп жибере тургандай, тур, сен бул жерге татыксыз дей тургандай деңгээлдеги биз адамдарбыз деген экен да. Карасаң, субханалла. Азыр ушундай болуп атат да. Бул айтпасак ачуу чындык. Бизде ушул нерсе болуп атат. Эч бир муногул шарият илимдерин окуп 10 жыл, 20 жыл аркасынан түшүп, изилденип, шарият илимдерин, Куранды, хадисти түшүндүрө турган илимдер бар. Ошолордун баарын окуп бүткөндөн кийин анан устаз болуп отуруп сабак өтсө болот экен да. Бирок азыр тилекке каршы кээ бир туугандар чыгып атат. Азыр бир байке чыгыптыр. Кыпкыргыз, эми ал өзү мусулманмын деп, өзүнүн оюнда мен Куранга кызмат кылып атам, динге кызмат кылып атам деп атат. Бирок отуруп атат да, кече бир видеосун бирөө жибериптир, ушул байкеникин уксак болобу? Ал уже курстарды ачыптыр. Платный окшойт менимче. Платный курстарды ачкандагы ошол жерде учебник по Корану деп туруп, эме китептерди чыгаргандагы, ана ошол жерде Курандан сабак берет экен. Бирок ал өзү ошол жерде Курандагы муъжизаларга ишенбей атыр. Мисалы, Вафарат Таннур деп, жана Нух алейхиссаламдын окуясында топон суу каптаган окуя бар го. Ошол жерде Таннур дегенди айтып атат да. Бу Таннур деген араптын сөзү, кыргызча тандыр деген эле. Бу тандырдан суу чыгып бүт аламды каптап кетти, ушундай кандай болсун, ишенип болбойт деп атат да. Өзү Курандан сүйлөп атат. Антсе тиги суроо берип аткан эже экен, журналист. Ал болсо айтып атат, тандырды арабча деле тандыр дейби десе, ооба тандыр дейт деп атат да. Ал өзү байкенин өмүр баянын карасак, өзү музыкант экен, гитарист экен. Азыр бизде ушундай заман болду. Гитаристтер бизге дин шарият үйрөтүп, Куранды чечмелеп бере турган учур болду. Бул адашуу. Мен айттым, жана сураган бир тууганыбызга айттым. Жок, бул кишини укпагыла. Бул кишини угуш арам. Анткени бир устаздын астына отуруп илим алган эмес.
Bir ustazdın астында çögölöp oturup Kur'an şeriat ilmini albastан туруп эле орусча тиги котормон окуп, кыргызча бул котормон окуп эле, анан өзүнүн маалыматы көп адам экен, анан чыгып эле устаз болуп эле азыр ушундайлар көбөйдү. Алла сактасын, андай адамдардан сабак алган адам ал этеги барып адашып эле бүтөт. Телефондон бирөө сураптыр менден. Достоверный хадис, недостоверный хадис деген кандай деп өткөндө сураган экен, унутуп калыптым. Бүгүн дагы устаз айтып койсоңуз деп жибериптир. Мен айтып атам. Хадистин достоверный эмес, же сахих эмес дегенди аалымдар 10 жыл окуп, ошону биле турган деңгээлге жетет. Анан адамдар 5 жыл, 10 жыл медреседе окуп, ошону зорго түшүнөт. Азыр ал жерде 5-курстун баласын тургузуп, достоверный хадистин шарттарын сурасаң айтып бере албашы мүмкүн. Анан ошо 5 жыл окуган балдар билген базалык эң базаны мен сизге кантип 2 мүнөттө түшүндүрүп айтып бере алам телефондон дедим да. Ошон үчүн баягы хадисте бул достоверный эмес, бул сахих эмес деген бул карапайым калктын иши эмес. Сен хадисти бирөө сага сахих хадис экен, достоверный хадис экен десе деле, сен аны эмне кыла аласың? Эчтеке кыла албайсың. Биз карапайым мусулмандар аалымдардын айтканын угуп жашашыбыз керек. Ал эми хадистин достоверный эмес экени, сахих эмес экени аны иликтей турган, сен эксперт болсоң бир жөн. Аны иликтей турган эксперттер бар. Ошолор ошону иликтеп, жиликтеп, кайсыл хадиске амал кылса болот, кайсыл хадиске амал кылган болбойт, кайсыл хадиске мурун амал кылынган, азыр тыйым салынган хадистер да бар. Ошонун баарын чечип бере турган булар аалымдар да. Азыр ушундай болуп калды да, жөнөкөй карапайым мусулман эле келип, достоверный, недостоверный, сахих эмес, бирдекени айтсаң, хадисиң сахихпи дейт да. Карапайым эл хадистен сурабайт. Карапайым эл жөн гана ошол молдонун, устаздын фатвасын сурадыбы? Устаз болот же болбойт деди, болду ошону кармана бер. Кыяматта ошол устаз жооп берет. Анткени ошол устаз Куран дин аалымы. Ошол устаз ошол жооп берүүгө татыктуу. Анан азыр ар кимибиз эле ушундай болуп атабыз. Ошондуктан бир туугандар, этият болойлу да. Интернеттен көрүнгөн эле орусча которулабы, кыргызча которулабы, интернеттен чыгып аткан кээ бир маалыматты угуп бергенден этият болойлу. Азыр бизде аялдарыбыз деле, кыздарыбыз деле чыгып алды. Билбейсиң, кимиси ким экенин билбей, ушунчалык көбөйүп кетти. Бирок түбүн казып келсең, устазың ким? Кана кимде окугансың десе, Кыргызстандагы бир көрүнүктүү молдонун атын айта албайт да. Мен баланча устаздан окумамын, же баланча түкүнчү устаздан окуганмын деп бирөөнү айта албайт. Анткени көрүнгөн жактан чокуп эле окуп алып, маалымат жыйнап алып, элге устаз болуп чыгып аткандар толуп кетти. Мындайлар тилекке каршы адаштырат. Биз өткөнкү сабакта да айтканбыз могул жерде. Мурунку коом, мурунку үммөт, салафы солихиндердин учурунда, сахаба, табиин, таба табииндердин учурунда ошол устазды ээрчип жүрүп, устаздын аркасынан ушу кызматын кылып жүрүп, анан бир деңгээлге жеткенде анан устаз болуп ушундай жерге отуруп, анан ушул жерде дин шарият сүйлөгөн экен. Бул дин шарият деген бул бир жомок эмес, бир роман эмес. Бул деген дин шарият деген Алланын өкүмү. Буну туура жеткирсең жаннатка барасың. Буссаң кыяматта керт башың менен жооп бересиң да. Азыр бизде ошол жоопкерчилик деген нерсе адамдар коркпой калды. Куранда жанагы байке «Вафарот таннур» десе, тандырдан атып суу чыкты деген мааниде да. Кантип ушу бир тандырдан суу чыгып туруп, анан кийин жер бетинин баарын суу каптап калсын деп, ошол Нух алейхиссаламдын учурундагы болгон Алланын кудурети менен болгон Нух алейхиссаламга бул бир Алланын азабы да. Алланын азабы келсе, тандырдан чыгабы, тешиктен чыгабы? Алла Таала таштан төө чыгарган Куранда. «Ванақаталлахи ва суқияха» дейт. Салих алейхиссаламдын коому ыйман келтирбей койгон. Анан канткенде ыйман келтиресиң деп айткан. Муногу ташты көрсөткөн. Муногу ташты ичинен төө чыксын деген. Төө өзү эле эмес, тайлагы менен кошуп чыксын деген. Бисмилла деп Салих алейхиссалам таш турганда, таш жарылып туруп ичинен төө тайлагы менен өңгүрөп чыгып келген. «Ванақаталлахи ва суқияха» деп Аллах Таала Куранда айтып атпайбы? Ошондо да Алла Таала ыйман берген эмес ал адамдарга. Төөгө тийбегиле, төөгө зыян жеткирсеңер силерге Аллахтын азабы түшөт дегенде дагы корккон эмес. Келген дагы эмне? Фаакараха фадамдама алейхим деп келет го. Ошол жерде бирөө келген дагы ба төөнү мууздап өлтүрүп, анан ошентип Алладан азабына дуушар болгон да. Алла ыйман бербесе, мужизаны Кудайдын кудуретин көзүндө көрсөтүп койсо дагы ыйман келтирбейт экен. Жанагы бейиштен «Ва анзална алейкумул манна вас салва» бейиштен ман менен салва
жанагы бейиштен тамак түшүп турганда дагы ошондо да адамдар ыйман келтирбей кеткен да. Ошондуктан бул илим жолу ушундай экен. Карасаң, Азирети Суфьян Саури бул чоң аалым болгон, олия болгон. Азыр мындай аалым жер бетинде жок болуш керек. Бирок ушул аалым айтып атат, Азирети Умар азыр тирүү болгондо мага окшогондорду көчүктөн алып бир тебип тур, сен могул жерге татыксың деп кубат эле дейт да. Анткени дин таркатуу мээнети бул оңой нерсе эмес. Бул деген дин деген бул Аллахтын дини. Бул жөн эле бирөөнүн сага аманат эмес, жөн эле айтып кой деди, айтып коеюн дедим дегендей. Муну туура айтсаң соогун алдың, туура эмес айтсаң жазаңды көрөсүң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтты: "Баллигу анни валау ая", менден бир аят болсо да жеткизгиле деди. Ооба, сен жеткизениң жеткиз, колуңдан келишинче намаз окуйлу, орозо кармайлы деген сөзүңдү айт. Бирок сен муфти болуп фатва бербе. Сен чыгып алып Куранда эксперт болуп тигил чын, тигил жалган, бул чын, бул жалган дебе. Анын үчүн Куранды 20 жыл, 30 жыл окуп анан ошондой деңгээлге жетет. Академиялык деңгээлдеги нерселер сүйлөш керек болчу. Жанагы байке каяктан алган, не кылып изилденген билбедим го. Анан адамдар кызык. Муногул жерде мисалы үчүн мына мен 4-5 жылдан бери сабак берип атам, мени чакырбаган журналисттер ошондойлор чакырып алат экен. Адам баласы субханалла кызык экен да, Алла. Молдолорубуз жүрөт, мыякта 100 молдо жүрмө муфтиятта. Бир молдону чакырбайт, анан ошо гитарист байкени чакырып алыптыр. Шайтан дагы билет экен да, Алла. Билбейм, мен чакырат элем бир туугандарды, албай экени укпагыла. Илими жок да, илими жок адам. Мисалы үчүн мен барып эле азыр бир жерге барып эле тиги бир өзүмдүн билбеген нерседен сабак айтсам, жалганчы болом, уят болом да. Карапайым эле ишени öğretкен. Бир тууганыбыз жазды, мен ага балам жаздырып коюпмун, не кылайын, курсуна жиберейинби, жибербейинби дейт. Дагы жакшы сизден сурапмын дейт да. Значит, адамдар жазылып атат ага. Ошондуктан этият болушубуз керек. Азыркы учурда чындап динди колго кармаш, чокту колго кармагандай оор болуп калды, кыйын болуп калды. Ишеничтүү гана аалымдарыбыз бар, ишеничтүү гана өзүбүздүн да муфтиятыбыз бар. Муфтияттан атайын белгиленген гана нерселерди угайлы. Мен сиздерге ошону чакырам. Анткени Кыргызстанда бүт молдо, улуусу да, кечүүсү да, аксакалы да, карысы да бүт бардыгы ушул муфтиятка баш ийебиз. Муфтиятты өкмөт өзү неметет бизде. Өкмөт өзү муфтият менен эсептешип аткандан бүт мусулмандар ошо муфтияттан чыккан ар бир чечимге баш ийсек жакшы болот. Анткени неге дегенде молдолордун башы бириккен жер ошол жерде, молдолордун баары ошол жерде башы биригет, ошол жерде сүйлөшөт, ошол жерде неме болот. Ошондуктан иншалла баягы тигини бир угуп, бини бир угуп, башыбыз айланбастан ошол муфтиятты уксак жакшы болот иншалла. Улай берейли. Азирети Суфьян Саури хадис айтат экен. Хадистен сабак айтып аткан Азирети Суфьян Саури коркуп отуруп, как будто бирөөдөн корккон адамдай коркуп отуруп сабак өтөт экен да. Кокус сабак өтүп атканда үстүнөн булут өтүп баратса, булут өтүп кеткенге жер унчукпай мынтип истигфар айтып тобо кылып турат экен. Булут өтүп кеткенден кийин, альхамдулилла, таш жаа берген жокпу дейт экен да. Анткени мен ыкласы жок сабак айтып атам. Менде ушундай менсинүү, мен кыйынмын, мен устазмын, мен хадистен сабак берем, мен мынча мен хадис жат билем деген мыягымда көкүрөгүмдө ушундай бир арам ой ойноп кетип атат, рия болуп кетип атат. Алла Таала асмандан таш жаадырып жибербес экен деп башын салып, мынакей. Ва канати сахабату тамурру алейхи фаяскуту хатта тамур. Эгерде булут өтүп барса, булут өтүп кеткенге жер унчукпай сабак өтпөй токтоп турат экен. Булут өткөндөн айтат экен: "Ахафан якуна фиха хижаратун таржамуна биха" дейт. Туржимуна бе. Таш болуп, таш баран, тиги таш жаап, Алладан азап келип калабы деп корком дейт. Ва кад дахика марратан шахсун фи халқатил амаш. Амаш деген улуу зат болгон сахаба табииндерден. Бул адамдын сабагында бир адам мылжыңдап күлөт экен да. Бул сабак айтып атса, тиги таксыр мылжыңдап күлөт экен. Сабагынан кууруптур. Ал илим, илим окуп жүргөн толиб илим экен, илим издеп жүргөн бала экен. Алла Таала сага парз кылган илимди сен мылжыңдап аласыңбы? Алланын фарзына сен мылжыңдап мамиле кыласыңбы? Деп баягы баланы урушуп, 2 ай сабагына киргизбей коюптур. 2 айдан кийин баягы бала тобо кылып, ыйлап келип, анан сабагына кирген экен да. Мына мурункулардын ыкласы ошондой болгон. Азыр биз могул жерде сабакта отурабыз, ушул жерде отуруп алып, бири-бирибизди ушактай турган болдук. Ушул жерде отуруп алып, бири-бирибиз туурасында жаман сөз сүйлөй турган болдук. Астагфирулла, Кудайым өз оңдош. Ошондуктан адамдын ыкласы оңолмойун, кылган амалың бейпайда.
Maga desең 1000 намаз оку, 1000 орозо карма, 1000 жакшылык кыл. Ыкласың болбосо, кылган амалың бейпайда экен да. Hazreti Abu Hurayra айтат. Карасаң, Hazreti Abu Hurayra хадис айтат экен. Лаула аятун фи китабиллахи таала ма хаддастукум. Мен муногул аят үчүн гана билесиздерби? Сахаба радиаллаху анхум, сахабалардын ичинен эң көп хадис риваят кылган Hazreti Abu Hurayra болгон. Abu Hurayra радиаллаху анху айтып атат. Мен муногул аятты окуп, ушул аяттан корккон үчүн гана мен хадис айттым. Болбосо мен бир да хадис айтпайт элем. Мен хадисти кыйын билем деп мактанып айткан жокмун. Мен мойнумдагы милдетимди пайгамбардан калган, Расулуллоhdон калган аманатты элге жеткизейин деген максатта айттым. Болбосо мен жанагы бул хадисти кыйын билет экен, хадисти көп билет экен деп мактаныш үчүн айткан эмесмин дептир да. Бул аят мындай экен. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Иннеллезина яктумуна ма анзална бинал баййинати вал худа деп аяттын уланысы бар. Ушул жерде баягы Алла түшүргөн акыйкат Куран аяттарын жашыргандар туурасында азап болот экендиги туурасында айтылган аяттарда ушул аятта айтып туруп яктумуна дейт. Ошо Аллахтан келген аят өкүмдөрдү жашыргандарга Аллахтын бир азабы болот экендиги туурасында немесин айтып туруп, мына ушул аят болбогондо мен бир да хадис айтпак эмесмин деп Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anh айтып. Көрдүң? Азыр бизде ушундай. Бир хадисти, эки хадис жаттап алып, жулкунат эй. Молдеке эмнерге бир 2 мүнөт кечигип калса, молдекеден биринчи чыга салып шарият айтат да. Biraz тартынып, biraz уялышыбыз керек экен да, анткени ыхлас болбосо ошондой болот экен. Ыхластуу адамдар баягы илимге канган адам, илимге толгон адам сүйлөбөй калат экен. Козголбой калат экен. Жанагындай чийкилер ушинтип, чийкилер нары бери тыпырап эле чуркай берет экен. وقالوا لما ترك سفيان الثوري التحديث قالوا له في ذلك فقال والله لو أعلم أحدا منهم يطلب العلم لله تعالى لذهبت إلى منزله ولم أطعبه deyt. Sufyan Sauri hadisten kança vaqt hadisten sabak aytып жүрүp, keyin hadisten sabak berген токтотуп салыптыр. Ан адамдар айттыр, неге сиз сабакты токтотуп салдыңыз деп Hazreti Sufyan Sauri'den сураса айтат экен. Азыр хадис илим окугандардын бардыгы авторитет болуу үчүн окуп калды. Авторитет болуу үчүн окуп калды. Мен Аллага ант ичип айтамын. Эгерде ошол сабакка келип аткандардын бирөөсү Аллахтын ыраазылыгы үчүн деп окуганда, мен анын үйүнө барып өзүм сабагымды айтат элем, өзүм тиги хадисимди үйрөтөт элем. Бирок бирөөсүндө ниет оңбоду, бүт барды. Азыр бизде ушундай болуп калды. Муфти болом деп сабак окуйт. Казы болом деп илим окуйт. Баланча устаздай болом дейт. Болду. Алла үчүн окушубуз керек экен да. Ниет оңдошубуз керек. Баланча устаз, түкүнчү устаз деген болбойт. Ниетиң Алла үчүн болуш керек. Баланча устаз үчүн болду, бул рия болду, бар, ошол устазыңдан соңуңду ала бер. Ошон үчүн Алла үчүн да окушубуз керек экен да. Ар бир нерсени үйрөнсөң дагы, бир аят окусаң да Алла үчүн деп. Бир хадис могул жерде аз келет, аалымдар ушундай экен да. Сабак окугандан кийин, достор келгиле, истигфар айтайын дейт экен да. 100 жол истигфар айтып, аны ордудан турат экен. Анткени эч кимибиздин деле ниетибиз жакшы эмес. Мен сабак айттым, мен да ниетиме шайтан аралады, рия аралашты. Силер деле сабакта отурасыңар, мен ушул маселени билип алдым деп атасың. Кайсы бир деңгээлде келгиле бир истигфарды айталы дагы, анан кийин эмне дейт? Чогуу туралы дейт экен да. Ошондон караңыздар, мындай дейт. وقد قيل مرة لسفيان بن عيينة. Bir жолу Sufyan ibn Uyaynadan мындай деп сурашыптыр. Ала таджлис фатухаддисана. Hazreti Sufyan ibn Uyayna бул табииндерден да. Бизге отуруп бир аз хадис айтып бербейсизби деп суранса айттыр. Фақал: "Валлахи ма аракум ахлан ли ан ухаддисакум." Аллага ант ичип айтамын, силерге хадис айтууга, силер хадис угууга татыктуу эмессиңер. Вала ара нафси ахлан ан тасмау минни. Жана мен өзүмдү дагы силерге ушул хадистен сабак өтүүгө татыктуу деп билбеймин. Мага окшогон, сиздерге окшогон адамдар ушундай эле адамдарбыз. Бир сүйлөшүп алып, отуруп алып, анан чогуу шерменде болгон адамдар сыяктуу элебиз. Биз ушундай деңгээлде адамдарбыз деп, чын ыклас менен өзүнүн бир күнөөсүн моюнга алып, катасын моюнга алып, ыклас менен. Кечеги сабакта да биз өткөнкү жумада айтканбыз. Эл арасында кээ бирөөлөр бар экен да, калп эле ой мен андайам, мен мындай деп кичпейли боло берет. Бунун өзү риялык дейт да. Анткени өзүн калп эле кичпейли көрсөтүү,
бул нар жагында чын на самом деле мен кыйынмын, мен ушундаймын, мен ушундай кичипейилмин деп өзүн көрсөткүсү келип аткан ниет болот дейт да. Ошондуктан Алла Таала баарыбызга ыхлас берсин. Ыхлас болбосо намазыбызда, орозобузда, ибадатыбызда бүт бардыгы күйүп кетет экен. Ошондуктан шариятыбыз бизден ыхласты талап кылат. Мынакей жана Абдуллах ибн Аббас. Билесиздер, Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анху сахаба болгон. Ибн Аббастын баласы пайгамбарыбыз менен аталаш бир тууган. Абдулла менен пайгамбарыбыз экөөнүн аталары бир тууган болгон. Пайгамбарыбыздын атасы Абдулла, Абдулла ибн Аббастын атасы Аббас. Аббас менен Абдулла бир тууган. Эки бир тууган балдар да. Hazreti Abdullah radıyallahu anhu Abdullah ibn Abbas aytат. Ушунчалык илимдүү сахаба болгон, тафсирден сабак берет. Сабак бүткөндөн кийин айтат экен. Ихтиму маджалисана бил истигфар. Келгиле. Ошо мажлисибизди этегинде истигфар менен бүтүрөйлү. Астагфирулланы айтып коелу. Анткени ушундай эмеде бир эмеден бош кала албадык депчи. Subhanallah. Shaddad ibn Hakim aytат ekan. Man kana fihi fi hadhihi salas khisal falyajlis liyuallim an-nas wa illa falyada'il julus. Kimde ушул 3 ниет болсо, отуруп сабак айтса болот. Ушул 3 ниет болбосо, анда сабак айтпасын деди. Кандай десе, биринчиси ан юзаккирахум би ни'амиллахи таала лияшкуру. Адамдарды Аллахтын берген жакшылыгын айтып эстетсин. Алар Аллага шүгүр кыла турган болсун. Адамдарга күнөөсүн айтып эстетсин. Алар күнөөлөрүнөн тооба кыла турган болсун. Жана дагы аларга шайтанды айтып эстетсин. Алар шайтандан этияттанып жашай турган болсун. Ушул 3 нерсени ким элге айтам деген жакшы бир аруу бир максаты тилеги болсо, анда элге чыгып сабак айтса болот. Болбосо сабак айтпасын деди. Азыр бизде ошондой. Көпчүлүктөр сабак айтып атат. Жана ошон чала сабат таксылар чыгып алып сабак айтып атат. Максат эмне? Элдин жүзүндө жүрүш, авторитет болуш. Болбосо эмне? Азыркы биздин жашоонун бардыгы эле ошо авторитет болуу менен күрөшүү болуп калды. Жылдыз болуу. Бечарасы деле авторитет болгусу келет. Авторитет, ишүү авторитет болгусу келет. Мындай Алланын кулу болгусу келгендер аз болуп атат да. Неге Россиялап жүрөт биздин туугандар? Маякта үйү бар. Ошол Россияда жүргөн бир туугандын үйү мисалы меникинен жакшы. Оокаты меникинен жакшы. Бул жакта жумушу меникинен жакшы. Неге аяка барып атат? Дүйнөдө барат. А болбосо ошол жака барып атат, же намазын толук окуй албайт. Барат, пробкада калат экен, ар ким чалып атат. Мисалда сурайт да. Намаз окуганга шарты жок. 5 убакыт намазга мечитке бара албайт. Айт намаздарга зорго барышат. Ама ол жакта жүрүп өлбөгөндөй оокаты бар. 5 убакыт намазын окуп Кудайга шүгүр деп, ибадатын кылып Кыргызстанда жүрсө деле болмок да. Кайсы бирди мүмкүн кээ бирөөлөр чындап муктаж болуп барып атат. А бирок бизде көпчүлүктөр үй салыш үчүн барып атпайбы? Мына жерлер айылда миллион болуп кетти, жерлерчи участоктор. Өзүбүздүн тапкан акчабыз 1 жылдык кирешебиз ашып кетсе 100 000 сом, бирок миллиондук нерселер менен жашап калдык. Неге? Анткени ошондой дүйнөнүн аркасынан чуркасаң, Алла Таала ошондой кылып коет экен. Аллага кул болсоң, Алла Таала сага дүйнөнү өзү ээрчитип коет. Дүйнөнү биз ушунчалык деңгээлде башыбызга көтөрүп алдык. Дүйнөгө ошентип жүрүп атабыз. Туура, адалдан үй бүлөнү багыш парыз. Бирок кээ бир учурда биздики муктаждык эмес, биздики ашыкча болуп кетип атат. А тияка барасың, бир орустун эмесине туш болосуң, анан чочкон этин ташыйсың, арак ташыйсың, анан молдекеден кайра сурайсың, дамла чочкон этин көтөрүп атам, эмне болот? Дамла арак ташып атам, яшик арак ташып атам, эмне болот? А бирок бул жакта өлбөгөндөй оокатың бар. Ал жака сен кеттиң, бияктан особняк курам деп. Болбосо бир комнаттуу үйүңдө эле тиги өлбөйт элең, жашасаң болот эле да. Бирок ушундай бир деңгээлде, кайсы бир деңгээлде, бирок ошолордун бардыгы дүйнөнүн аркасынан кууп атабыз. Бирок намаздын аркасынан кууган жокпуз. Ибадаттын аркасынан кууган жокпуз. Илимдин аркасынан ошондой кууган жокпуз. Алла Таала өзү сактасын, өзү кечирсин. Бирок ушундай нерселер болот экен. Ошондуктан дагы бир жолу айтарым туугандар, интернетте көрүнгөн эле таксырлар сүйлөй берсе, этият болуңуздар. Каяктан окуган билиңиздер.
бир молдодон илим алганбы, же жанагынтип жанагындай болуп ырчы чорчулар эле шарият айтып чыгып атат, азыр толуп кетти, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошондой нерселерден атайын бир теологиялык илими болбосо, шарият илими болбосо, атайын бир устаздан илим албаса, андай адамдардан шарият, ал адамдардын шарият айтышы да арам, ал адамдардан карапайым эле мына угуп атасыздар, шарият угуш да арам. Кооз сүйлөгөн любой адамдын колунан келет. Биз шарият кооз сүйлөгөн адамга карабайбыз. Биз шариятты айткан адамдын айтканын угуш бизге парыз. Кооз сүйлөгөн шариятты уккула деп эч качан пайгамбар айткан эмес. Эч качан динибизде кооз сүйлөгөн адамды уккула деген эмес. Чыгып алып кооз сүйлөп, бираз жазбаңды көтөрүп, точкаларга тие турган сөздөрдү айтып койсо эле, ошол адам сөз эмес. Биз Куран, сүннөт, мазхаб, акыйдадагы берилген фатваларды бекем кармайбыз. Ошондо биз нак Куран, сүннөттү кармаган болуп эсептелебиз. Эгерде көрүнгөн адамдын эмоцияга тийип сүйлөгөн, жазбага тийип сүйлөгөн сөздөрүнө ээрчип кете турган болсоң, ошо воздухта көкөлөгөн бойдон кеттиң, ошо менен шайтандын ар көздөй аппарат дагы айдалага апарып туруп, ээн тал эрмечөлгө ыргытып берет, ошо бойдон көзүңдү ачсаң, адашып жаткан болосуң да. Кудай андан сактасын. Билбейм, сиздерге канчалык, бизге ушунчалык байкалып атат. Ушулардан этият болушубуз керек болуп атат. Биз жетишпей атабыз. Молдакелер, дамылалар, устаздар тынбай жүргөн жерде ушул нерселерди айтып атабыз, бирок жетише албай атабыз. Ушунчалык деңгээлде баягы нерсе караңгылык, зулумат, адашуу ушунчалык каптап кеткен. Азыр акыйкатчы, ошо кара өгүз болсо, кара өгүздүн үстүндө бармак бастым жеринде ак түгү болсо, акыйкат ошондой эле болуп калды. Капкара болуп, зулумат, караңгылык, адашуу, фитна, ошондой туура эмес пикирлер, адашкан пикирлер, динден адаштырган пикирлер ушунчалык элибизге көп жайылып кетти. Ошондон иншалла Аллах таалам өзү бизди туура жолдон адаштырбасын. Ошондой бирөө жарымдар чыгып калса, интернеттен чыгып эле кокустан жылдыз болуп эле, анан кийин сүйлөп эле, шарият сүйлөп эле, анан кийин акыйкат сүйлөп эле, анан кийин өзүнчө молдо болуп аткан болчу болсо, биринчи такташыбыз керек. Каяктан окуган, ким ал? Муфтияттан бир ооз сурап коюш керек. Же ошол муфтияттагы жүргөн устаздардан, ушул устазды уксак болобу? Ушундай бир адам чыгып атыптыр. Азыр ушундай шарият айткандар бар, өзү намаз окубайт, бирок шарият айтат да. Өзү 5 убак намаз окуйт, бирок шарият айтат. Кудай сактасын Аллах андан. Wa kana Wahb ibn Munabbih rahimahullah yaqul: "Sa'altu al-imama Malikan anir rasikhina fil ilm manhum." Men имам Маликтен сурадым дейт. Куранда Али Имран сүрөсүндө келет да. Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ali İmran сүрөсүнүн баштапкы аятарында ушул жерде айтат да: "Huwallazi anzala alaykal Qur'an." Ал Аллах Таала сага Куранды түшүрдү. Huwallazi азмен Курандан неметейинчи. Азыр Ali İmran сүрөсү. Мындаки Ali İmran сүрөсүндө мындай дейт. Huwallazi anzala alaykal kitab. Ал Аллах Таала сага Куранды түшүрдү дейт. Minhu ayatun muhkamat. Ал Куранда мухкам аяттар бар. Мухкам Курандагы аяттар бөлүнөт. Мухкам аяттар бар, муташабих аяттар бар. Куранда мужмал бар, муфассал бар. Куранда хас бар, аам бар. Куранда ушинтип болуп туруп, Курандагы сөздөр бөлүнөт алымдар. Ошого жараша маанилер чыгат да. Мындай дейт. Куранда биз сага Куранды түшүрдүк дейт. Минху аяту мухкамат. Ошол Куранда мухкам аяттар бар. Мухкам аят деген хунна уммул китаб, алар Курандын энеси дейт. Карасаң, Куранда мухкам аяттар бар деди, ал Курандын энеси. Мухкам деген сөз маанисинде талаш тартышы жок аяттар. Куранда кээ бир аяттар бар, анын маанисинде талаш тартышы жок, бир гана ачык айкын маанини түшүнткөн аяттар бар. Мисалы үчүн, "Кул хуаллаху ахадун." Айткын, ал Аллах Таала жалгыз дегенде, ушул аят мухкам. Бунун маанисинде эч ким талашпайт. Аллах жалгыз дегенде эч ким талашпайт. Хунна уммул китаб. Мына ушул Курандагы мухкам аяттар, булар Курандын уммусу, Курандын энеси деди. Демек, Курандын негизи өзөгү ушул. Ва ухару муташабихат. Жанадагы экинчи аяттар бар, башка дагы бир аяттар бар. Муташабихат. Алар муташабих аяттар. Муташабих дегенде мааниси ар башка маани берген аяттар.
Эми өзі алымдар айтады да, Құрандағы муташабих аяттарды мухкам аяттарға хамыл қылып, ошоға жараша маани беребиз. Ал эми кимдин жүрөгүндө дат болсо, жүрөгүндө кесели болсо, именно ошол Курандын мухкам аят турса аны таштап туруп, муташабихин карманышат дейт да. Ибтигаал фитнати ва ибтигаа таъвили, алардын максаты фитнаны көздөй жана ошол Куранды өзүнүн маанисинен башка бир мааниге бурмалоо. Ва ма я'ламу таъвилаху иллаллах. Жана бул аяттардын, муташабих аяттардын таъвилин бир гана жараткан өзү билет. Ва расихуна фил илми, ал эми чыныгы илимге каныккан аалым уламалар якулуна аманна бихи. Биз ушул аяттарга иман келтирдик. Куллум мин инди Раббина, бардыгы Аллахтан деп айтышат дейт да. Муташабих аяттар, мисал үчүн карасаң, Ар-Рахману алал арши истава деген аят бар. Ар-Рахману алал арши истава. Тоха сүрөсүндө келет. Аллах аршка истива кылды дейт. Ушул аятты көптөр Куранды которгондо Алла Таала аршта турат, аршта отурат деп которот. Бул аят өзү муташабих аят. Бул аяттын маанисинде аалым уламалар өздөрү талашып тытышкан. Аллах жалгыз, Алланын шериги жок, Алланын окшошу жокпу? А кимде ким Аллах Тааланын аршта турат десе, Аллахты махлук окшоштурган болот дейт. А бул аятты кандай кылабыз десе, ошол мөөрдө сурап атпайбы? Ибн Аббастан сурап атат. Расихуна фил илм, чыныгы аалымдар эмне деп айтат десе, якулуна аманна бихи куллум мин инди Раббина. Биз айтабыз дейт. Бардыгы Аллахтан, Алладан келди, иман келтирдик. Алла кайсы мааниде айтса ошол мааниге иман келтирдик. Бирок биз түшүнгөн Алла Тааланын махлукта, махлук окшоткон, Алла Таала аршта турат же аршта отурат деген маани максат эмес дейт да. Ошондуктан азыр көпчүлүк кээ бир тафсирлерде, азыр бизде Кыргызстанда которулган кээ бир тафсирлер бар. Карасаң, этегине чыгарып койгон. Уялбай эле, Кудайдан коркпой эле Алла Таала аршта турат деп койгондор бар. Бирок азыр кийинки которулган кээ бир тафсирлерде ал жердин сонун берген. Жок, бул жер мындай, бул жер мындай болот деп туруп, сонун кылып түшүндүрүп койгон да. Ошондуктан Куранда муташабих аяттар бар. Муташабих дегенде Курандын сырткы аятын көрсөң, Алла Тааланын бир махлуктарга окшогон бир жайы бардай сезилет. Бирок чындыгында андай эмес. Кимде ким Аллахты махлук окшоштурса, ал адам адашат. Махлукка окшоштурду, жисимге окшоштурса мужассима болот, махлук окшоштурса мушаббиха болот. Мушаббиха, мужассима дегендер булар экөө тең адашкан, чыныгы ахли сүннөт вал жамаат акыйдасынан адашкан элдер болуп эсептелет да. Ошондуктан буга окшогон аяттарды, буга окшогон хадистердин бардыгын аалымдар бизге чечмелеп түшүндүрүп берет. Таксыр бул маани берген болбойт. Эгерде Алла Таала аршта отурат десең, мисалы үчүн мындайда Ар-Рахману алал арши истава дегенде, истава дегендин 15-16 мааниси бар экен. Араб тилинде 15-16 мааниси бар экен. Бир мааниси турат, бир мааниси отурат деген мааниси бар экен. Демек, эгерде ошонун бир мааниси Алла Таала арштын ээси деген мааниси бар экен. Ээ чыкты. Ошондон алымдар айтат. Жок, бул аятта Алла Таала кайсы мааниде айтса ошол мааниге иман келтирдик. Бирок биз түшүнгөн Алла Таала ошо аршта отурат дегендей маанини туюнткан маани максат эмес. Бирок негизи акыйкый маани, акыйкый мааниси Аллага маалым, Аллага тапшырдык деп ошентип Аллага тафвид кылабыз дейт. Же болбосо кээ бир адамдарга түшүндүрүш үчүн жөн эле бул жерде Алла Таала аршта отурат дегенге караганда Алла Таала арштын ээси десек жакшы болот. Алла Таала биздин да ээсибиз, биздин да ээбиз. Бизди да жараткан, Жабараилди да жараткан, Азраилди да жараткан. Эмнеге аршты айтты десе, анткени арш Аллах Таала жараткан махлуктардын ичинен эң чоңу дейт да. Демек ушундай эң чоң көлөмдүү махлуктун ээси болгон Алла Таала бизге окшогон майда чүйдө махлуктардын жөндөн жөн эле ээси кожоюну болуп эсептелет дейт да. Жана дагы Аллах Таала эмне үчүн Куранда Ар-Рахману алал арши истава, Аллах Таала аршка истива кылды, эмне үчүн Куранда аршта айтты десе, Алла Таала ошондон не кылды дейт, баягы өзүнүн кудретин, өзүнүн улуулугун көрсөткүсү келди деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисте, биринчи кабат асманды экинчи кабат асманга таштаса, бир
чүй өрөөндөй жерге кичекей бир калканды таштап койгон сыяктуу болот деген. 7 кабат асман, 7 кабат жерди бириктирип туруп курсиге салса, курси деген махлук бар. Эмне ушул чүй өрөөндөй жерге, чүй облусундай жерге кичекей темир калканды таштап койгон сыяктуу болот деген. 7 кабат асманды, 7 кабат жерди курсини бириктирип туруп Аршур Рахманга таштаса, куд ушу бир ээн жерге кичинекей темир калканды таштаган сыяктуу болот деген да. Арш ушундай чоң махлук. Бирок Алладан башка нерсенин бардыгынын чеги барбы? Алладан башка нерсенин бардыгынын башталган бүткөн чеги барбы? Күн могул жерден башталат, могул жерден бүтөт. Ай могул жерден башталат, могул жерден бүтөт. Күндүн, планеталардын бардык нерсенин размери барбы? Алла Таала жараткан нерсенин бүт бардыгынын размери бар. Но мечит канчалык чоң болсо дагы, бирок ушул мечиттин размери бар. Размери жок эчтеке болбойт. Алланын гана чеги жок. Кээ бирлер айтат, асман чексиз дейт. Өткөндө мен бирөөлөргө айтсам, асман чексиз дейт. Жок, асман чектүү. Асман чектүү. Асман канчалык деңгээлде чоң болгон күндө деле ал бар бүткөн чеги бар. Анткени ал махлук. Махлуктун башталган бүткөн чеги болот. Ал тургай, асман тургай. Арштын да чеги бар. Арш могул жерден башталып, могул жерден бүтөт. Эмнеге ал чеги бар? Анткени анын үстүндө жараткан Алла бар. Алла Таала ар бирибизге чек берди. Мисалы үчүн Алла Таала сага момундай бой берди. Ол сен андан ашып кете албайсың, кичирейип да кала албайсың. Алла Таала күндү жаратты, күн андан кичикей да боло албайт, чоң да боло албайт. Анткени ошол размерди берип жараткан Алла Таала. Арштын да ошондой размери бар дейт да. Кимде ким Алла Таала аршта турат десе, ошол рамканын ичине Аллах Тааланы салып койгон болобуз. Анда ал Кудай эмес, анда анын үстүндө ошол рамкага салып койгон, анын үстүндө дагы бир Кудай болуш керек болуп калат дейт да. Андай мүмкүн эмес. Ошондуктан жараткан Аллах Тааланы Имам Азам рахматуллахи алейхи фикул акбарда айткан, ла хадда лаху, Аллахтын чеги жок. Аллах могул парта могул жерден башталып, могул жерден бүтүп атат. Могул доска могул жерден башталып, могул жерден бүтүп атат. Күн могул жерден башталып, могул жерден бүтүп атат. Арш могул жерден башталып, могул жерден бүтүп атат. Аллах Тааланын башталыш этеги жок. Хуал аввал вал ахир вал захир вал батин. Аллах Таала Куранда айткан. Хуал аввал, ал эң авалкы зат, анын башталышы жок. Вал ахир, Аллах Таала эң акыркы зат, анын этеги жок, ал түгөнбөйт. Хуал захиру хуал батин. Аллах Таала захир, ал ысым сыпаттары менен бизге белгилүү. Вал батин, Аллахтын акыйкатын көз менен көрө албайсың. Ошон үчүн акыйдада ошондой айтылат. Ла ярифу хакыйкатаху таала иллаллах. Аллахтын акыйкатын бир гана Алла билет. Бейиште биз көрөбүз дейбиз. Мен өткөндө да айттым, бейиште биз көрөбүз. Аллах Тааланы көргөндө көрөбүзбү, таксыр? Бейиште көрөбүз да, туурабы? Ким айтат? Бирөө айтабы, мен Алла Тааланы бет маңдайынан көрдүм. Мен могу таксыр сыяктуу бакоойунан көрдүм, же желкесинен көрдүм деп айтпайбыз, наузу билля. Аллах Тааланын бет маңдайы, жаны, аркасы деген түшүнүк жок. Имам Тахави рахматуллахи акыйдасында айтат: "Ла тахвихал жихату ситту касаил мубтадаат." Аллах Тааланы башка махлуктарды курчап турган сыяктуу 6 тарап курчабайт. Мисалы, мен мына 6 тарап курчап турат. Бет маңдайым, аркам, оң жагым, сол жагым, үстүм, астым. Аллах Тааланын мындай 6 тарап курчабайт. Бул махлуктун сыпаты. Күндүн да ошондой 6 тарабы бар. Айдын да, жердин да 6 тарабы бар да. Алла Тааланын тарабы жок. Алла Таала асмандын ичинде да эмес, асмандын тышында да эмес. Асмандын ичинде жараткан Алла, асмандын тышында жараткан Алла Таала. Алла Таала өз жараткан махлукка муктаж эмес Алла Таала. Кимде ким Алла Тааланы асманда десе, аршта десе, Алла Тааланы өзү жараткан кичинекей махлуктун ичине камап койгон сыяктуу болот. Ал адам акыйдада адашат, кимде ким Аллах Тааланы асманда десе. Ошон үчүн аалымдарыбыз айтат, Имам Азам айтат: "Нуқирру би анна Аллаха алал арш истава мин гайри истиваин алейхи ва истиқрар мин гайри истиваин ва истиқрарин алейхи" дейт да. Аллах Таала аршка истива кылды деп ишенебиз, бирок Алла Таала ал жерден орун алган жери жок, ал жерге жайгашкан жери жок дейт экен да Имам Азам рахматуллахи алейхи. Ошондуктан бул муногул баягы аят мухкаматтан келип чыгып кетти да. Ошондуктан иншалла Аллах Таала бизге баарыбызга туура түшүнүк берсин. Кудайым ошол ар кандай адашкан пикирлерден Кудай Таалам өзү сактасын. Интернеттен көрүнгөн нерселерди угуп бербешибиз керек. Бул жерде ошол жанагынтип Куранда муташабих аяттар бар. Муташабих аяттар дегенде, мисалы үчүн, муногул мечитти ким салды десең да, мисалы. Мисалы үчүн, эгерде бир президенттин колу менен салынса, мынтип коебуз да, мисалы. Садыр Жапаров салды деп коебуз. Мисалы да, Садыр Жапаров биякты көрбөгөн да болушу мүмкүн. Болгон ал жөн гана кол койгон. Как президент катары кол койгон, ушул жерге мечит түшсүн деп койгон.
Ким салды? Bunu баланча президент салган дейсиң. Ал президент көргөн да эмес. Ошол сыяктуу кээде Куранда хадис бар. Хадис пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Янзилу табараку ва таала кулла лейла." Аллах таала күнүгө таңгамал биринчи кабат асманга түшөт дейт. Хадисте келет. Алла таала биринчи кабат асманга түшөт деди. Демек, Алла таала жанагы бирөөлөр айткандай биреси аршта болсо, арш жананча чоң болсо, анан арштан кайра биринчи кабат асманга түшүшүн минтип кичирейип кыскарылып отуруп келип биринчи кабат асманга баттуу. Анда эмне Алла таала сага эмне резинка берип чоюлуп кичире берген. Анда махлук окшотуп салдың дейт. Аузу билла, Кудай сактасын. Башка бир хадисте шуну айтат экен. Юнади мунадин дейт. Бир жарчы жар салат дейт. Демек жана хадисте Алла таала түшөт дегенде ошон үчүн Ибн Хажар Аскалани деген чоң алым өткөн. Ал алым айтат ушу хадистин шархында. Алла түшөт эмес, Аллахтын буйругу менен бир периште түшөт дейт. Аллахтын буйругу менен бир периште түшөт да таңгамал түшүп туруп, суроочулар барбы, сураганын берейли. Дуа кылуучулар барбы, дуасын кабыл кылайлы. Истигфар тилөөчүлөр барбы, күнөөсүн кечирейли деп ошол периште жар салат экен. Аллахтын буйругу менен күнүгө бир периште биринчи кабат асманга түшөт дейт. Ошентсек бизге максатка ылайыктуу болуп атпайбы? Ширкке түшпөй атпайлыбы? Адашууга кетпестен тетиринче акыйдабыз салим бойдон, таза бойдон калып атпайбы? Ошон үчүн мунуга окшогон аят, мисалы үчүн Куранда ядулла деп келди, вачхулла, нафсулла деди. Аллахтын жүзү деп келди. Не биздикиндей жүзбү? Аллахтын нафсис деди. Не биздикиндей нафсыбы? Аллахтын колу деди, биздикиндей колубу? Кимдекин биздикиндей жүзү бар, биздикиндей колу бар, биздикиндей немеси бар десе ал адам адашат. Ошон үчүн Имам Азам айткан: "Лаху ядун била кайф." Куранда ядуллах деп келди, Аллахтын яды деп келди. Кол деген сөз. Яд деп келди, Куранда келди, аны чамбайбыз. Баш үстүнө кабыл алабыз. Бирок била кайф. Аллах кайсы мааниде айтса ошол мааниге иман келтиребиз, бирок биз түшүнгөн адамдын колу максат эмес. Анткени Алла таала адамга окшойт. Ошо окшогон толтура жерлер бар. Жанагы билимсиз адамдар ушул окшогон нерсеге киришип кете турган болчу болсо, алар өздөрү да адашат, өздөрүнө ишенип, ушу киши устаз экен дегендерин баарын адаштырып бүтөт да. Ошондуктан бизде шарият китептери, мен ошону ойлондум да, субханалла, бизде мисалы үчүн ничен деген аалым олиялар өткөн, бирок Куранды эч кимсе которгон эмес. Хадисти эч кимсе которгон эмес. Майда чүйдө кээ фазайлга тиешелүү хадистер болбосо, чоң хадис китептерди которгон эмес да. Көрсөм неге десе, бул Куранды, хадисти аалымдардын майданы экен, аалымдар өздөрү билсе жетиштүү экен, карапайым элге жетерлик деңгээлде Рият Солихинге окшогон китептер жетиштүү экен болду. Ыкласын башкасын. Ал эми шарият өкүмдөрүн ала турган хадистерди, шарият өкүмдөрү алына турган аяттарды ошол бойдон аалымдар өздөрү окуп, өздөрү гана түшүндүрүп бербесе элге, көрүнгөн адамдар чыгып алып эле, суугатчысы деле чыгып алып, трактаристи деле чыгып алып, башкасы деле чыгып алып баштоочудай экен да. Мурунку биздин муун көрөгөчү болгон экен аалым уламалар. Мисалы үчүн биздин Орто Азияданчы дүйнөдөгү аалымдардын 3/1 биздин Орто Азиядан чыккан. Күчтүү аалымдар болгон. Бирок ошолор да Куранды которуп койсо болмок. Азыркы биздеги устаздар которуп аткандай, бирок которгон эмес. Анткени алардын максаты түшүнүп жеткен экен да. Анткени эмнеге дегенде, элге Куранды которуп бериштин кайсы бир деңгээлде зарылчылыгы жок экен. Эл окуп алып туруп, хижаб фарз эмес деп чыгат экен. Өткөндө бирөө чыкты, Куранды окуп алды. Мен любой теолог менен спорт этем, Куранда хижаб фарз эмес деп чыкты. Бирөөлөр чыгып атат, арак жок Куранда. Бул молдолор жөн эле аракты эметип алган деп атат. Хижаб жок бул Куранда, хижабты жөн эле эметип алган деп атат. Эмне себептен? Билимсиз Куранга башын тыккан. Теологиялык билими жок, Куранга башын тыкса, ал Куранды түшүнбөйт, ошентип өзү да адаштырат, уккан публиканы да адаштырат. Амне ушунча миллиондогон, миңдеген жылдардан бери миллиондогон аалымдар өткөн. Ошолордун баарына баш тийип, ошол Куранда ошол биздин бир эки кыргыз эже, эки кыргыз байкенин башы жеткен нерсе ошо аалымдардын башы жетпей калды. Субханалла. Бирок эл ушундай экен, эл көр экен да. Эл көр экен да. Эл ушу ээрчип кете берет экен. Ким сүйлөсө, ким коозураак сүйлөсө, мындай ишеничтүүрөөк сүйлөп койсо ээрчип кете берет экен. Алла, Кудай сактасын. Биз динибизди аалымдардан алабыз. Динибизди пайгамбардын мураскерлеринен алабыз. Динибизди көрүнгөн артисттен, ырчыдан, бичиден, же болбосо көрүнгөн жөнөкөй эле катардагы таксырдан, өзү үйрөнүп окуган таксырдан албайбыз.
Шариатта бул самоучкалар болбойт. Өзүнчө окуп үйрөнө берсин, бирок ал устаз болгонго акысы жок. Ал устаздын астына барып окусун, устаздан ижазат алсын, устат ошо рухсат берсин, анан кийин ошол нерсени айтып чыкса болот. Ошол жерде сураптыр. Ошол Курандагы ар-расихина фил илм деп илим муун жүнү менен аралашып кеткен аалымдар кимдер десе, алар билген илимине амал кылгандар деп айткан экен да. Валайса шайун ааза минал илм лианна сахиба яхкум бихи алал мулк. Анан дагы илимден өткөн кадырлуу нерсе жок. Анткени илим ээси падышаларга өкүм чыгара тургандай деңгээлге жетет дейт да. Чындап илимдүү болсо, чындап илимине амал кылса, ал адам падышага акыл айтса жарашат дейт. Ибн Мубарактан сурашыптыр. Сен үчүн чыныгы инсан ким? Абдуллах ибн Мубарактан сураптыр. Сиз үчүн чыныгы инсан ким десе, чыныгы инсандар билген илимине амалын кылган ыкластуу аалымдар. Чыныгы инсандар ушулар дептир. Ал эми чыныгы падышалар кимдер десе, аз-зухаду фи дуния, дүниөдө зухуттук кылгандар чыныгы падышалар дептир да. Зухут дегенде бул таква адамдар, таква болгондо да ушундай ашыкча нерсени таштагандар. Мисалы үчүн мондай бир топуң барбы? Сага жетеби? Экинчи топ албайсың. Бир носки бар бутуңда. Экинчи жетет да өзү негизи. Жууп кийсең болот. Экинчи носки жок да. Ушундай дүниөдөн үйүндө мондай бир кружкасы бар. Ушуга суу куюп ичет, чай куюп ичет, тамак куюп ичет, шорпо куюп ичет. Экинчи идиш алдабайт экен да. Ошондой адамдар зухут дейт экен ошондойлор. Андай зухуттар жок. Азыр бизде жок да. Азыр биз только бидатчыларбыз. Только бидатчылар үйлө барганбыз. Атаксыр. Сен, жигит, бир күндө канча мал тамак ичесиң? Канча мал? 3 мал, 4 мал, 2 мал болсо ичиги ачышып калабы? Биз бидатчыларбыз да. Сахабалар 3 мал тамак ичкен эмес да. 4 мал вообще ичкен эмес да. Бидат да бул. Бирок мубах болгон бидат шариатта. Шариатта бир күндө 4 жолу тамак ичсең харам эмес. 5 жолу тамак ичсең деле харам эмес. Жанагы кусу үргенче жесең албетте харам. Бирок бираз жесең ал харам эмес. Бирок бир күндө 5 мал же 3 мал тамак жеш бул бидат. Бирок мубах бидат. Мубах дегени шариатта күнөөкөр эмес. Анткени бидаттын түрү бар. Жакшы бидат бар, жаман бидат бар. Чындап сен бидаттан оолак боло турмасаң анда тамагыңды тый анда. Мен ушул жерде айткам. Алымдар айтат экен, күнүгө бир жолу тамак ичүү бул пайгамбарлардын тартиби дейт экен. Пайгамбарлар күнүгө бир жолу тамак ичеткен болду. Өлбөгөндө эден келет тамак ичет болду, ошол жетиштүү экен. Момундар, мусулмандар күнүгө 2 мал тамак ичет экен. 2 мал тамак ичет дегенде ошол эртең менен багымдаттайын, кечинде асырдан кийин. Өзү тартип ошондой. Ал эми 3 мал тамак ичет ким дерсе булар мал дейт экен да. Мал, айбандар булар 3 мал тамак ичет дейт экен. А биздики малдан да ашып кетпедик. Биздики первый, второй, третий аркасында 10 менен болуп атпайбы. Биз бидатчыларбыз да. Мындай келгенде. Ошондуктан бирок 3 жолу же 4 жолу тамак ичиш күнөө эмес. Адал тамак ичиш керек. Кусу үрбегендей деңгээлде ичиш керек. Бирок бул мубах. Анын үчүн күнөөкөр болбойсуң, сооп деле берилбейт. Бирок ибадат кылыш үчүн ичсең, мына сууну ичип туруп, бираз башым айланып кетти, сабакты жакшыраак айтайын деп, күч кубат алыш үчүн 1 стакан кофе ичип алсаң, анда сооп болот. А бирок жөн эле кирип чыгып эле ичкиң келип ичип берсең, ага сооп деле жазылбайт, күнөө деле жазылбайт. Мисалы үйдө кечинде отурасың. Бардың биресе сүт куюп ичесиң, биресе айран куюп ичесиң, биресе сок куюп ичип атасың. Ниет пиетиң деле жок. Жөн эле алып эле ичип атасың. Неге ичип атканын өзүң деле билбейсиң. Мубах. Мубах. Сооп да жазылбайт, күнөө да жазылбайт. Бирок барып кусу үрсең, анда уже макруh болот. Демек, чындап келгенде биз бидатчыларбыз да. Ошондуктан ар бир ичкен жегенибиз үчүн жооп берет экенбиз. Ошон үчүн имам Наваи рахматуллахи алейхи ушундай экен да. Эртең менен биздин тилмен айтканда 1 стакан суу ичет экен. Кечинде 5 же 7 дана мейиз жейт экен болду. Бир күндүк тамак ошол.
40ка чыкканда адамдар келип, "Устаз, үйлөнбөйсүз" десе, "Унутуп коюпмун" дептир да. Үйлөнгөндү унутуп коет. Азыр эркектер билбейм, жатса эле үйлөнүш керек болуш керек. Эркектердин проблемасы ошош керек. Үйлөнөлектер эптеп катын алыш керек, акча топтоп, калың топтоп, үйлөнгөндөр деле эптеп бир балекет кылып катын алыш керек болуш керек. Кандай адам үйлөнгөндү унутуп коюшу мүмкүн? Кандай адам аял менен болгон алаканы, төшөк мамилесин унутуп коюшу мүмкүн? Жүрөгүнө Аллахтын махабаты кирген адам. Чындап жүрөгүнө Аллахтын махабаты кирген адам бул дүйнөнүн кумары, бул дүйнөнүн махабаты. Сенин аялга болгон кумарың бар, этке болгон кумарың бар, шашлыкка болгон кумарың бар, самсыга болгон кумарың бар. Көп нерсе иши Чыныгы Алланын махабаты жүрөгүнө орногон адам ошо дүйнө кумарына азгырылбай калат экен да. Ошондой адам болгон экен, субханалла. Эртең булардын жообу да жеңил болот. Мисалы имам Наваи рахматуллахи алейхи тирилсе, ичкен жегенибизден жооп беребиз да. Ал, "Я Алла" дейт, "Мен бир күнгө бир стакан суу ичет элем. Я Алла, мен бир күнгө 5 штук же 7 штук мейиз жейт элем" дейт. Сурагы жеңил болот. Бизден сурасачы. Биз азырчы 40 факырдыкын жеп атабыз да. Мисалы үчүн бир күндө 5 жетимдин жей турган тамагын жеп атабыз. Дүйнөнүн бир бурчунда ошол 5 жетим ачка отурат. Биз жооп беребиз. Жеген тамагыбыз үчүн жооп беребиз. Биринчи чай иштиң борсогу менен каймакам алып. Анан кийин биринчи шорпо келди, шорпону иштиң. Анан кийин бир аз сүйлөшүп отуруп мөмө-чөмө жедиң. Бананынан жедиң, мандаринен жедиң. Анан кийин аш келди, ашты жедиң. 5 жетимдин акысын жеп атабыз да. Эгерде эметип келсе, дагы шарият буну мубах деп атат. Болбосо ашыкча эметсе, харам деп койсо деле болмок. Ошондуктан Кудай Таалам өзү оңдосун. Азыр кээ бир таксылар бар, бир аз намаз окуп алып эле ичкен жегенин карабай эле өзүн таза таква сезип, "Алхамдулилля, мен жаннатка барамын" деп өзүнүн уверени жүрүп калгандар бар. Тооба кылыш керек. Биз канчалык Кудай Таалам берип атат, канчалык ичип атасың, жеп атасың, канчалык күнөө кылып атасың. Кудай Таалам райымдуу экен, Кудай Таалам бизди кечирип атат, Кудай Таалам бизге убакыт берип атат. Дагы да өмүрүбүз барбы, жашап атабыз бул жашоодо. Дагы да биздин Кудайга тооба кылып, Кудайдан кечирим сурап, Кудайга кайтып калууга бизде мүмкүнчүлүк бар. Алхамдулилла, ошо Кудайга кайтып калайлы, тооба кылып калайлы. Ошол жана кетирип аткан ката кемчиликтерибиз үчүн, айыптарыбыз үчүн Кудайдан кечирим сурап калганга аракет кылайлы. Бир кудайсыздардын пейилин өтпөйлү. Мынакей ошон үчүн могул жерде ушул нерсени айтып атат. Карасаң, ким падышалар сенин үчүн кимдер десе, дүйнөдө зухуттук кылгандар, булар дүйнөнүн падышалары дейт да. Алар дүйнө алардыкы. Анткени биз ушундайбыз азырчы. Чөнтөгүңө бир 10 сом түшүп калса, жаман кыжалат болосуң да. Бизге жүрөгүбүзгө дүйнө ушунчалык кирип кеткен, ушунчалык деңгээлден эметебиз, кайгырабыз, капа болобуз. Ал эми булар үчүн ушундай, дүйнө астын үстүн болуп кетсе дагы, жараткан Аллах бар болду. Аллага тобокел кылат, Алла буйруган нерсени көрөм дейт. Ал эми сураптыр. Эң пас инсандар кимдер болот? Эң пас, Аллахтын астында эң даражасы төмөн инсандар кимдер болот десе, аллази акулна дунья би илмихи ва амалихи ва динихим. Дүйнө топтош үчүн илимин да, амалын да, динин да саткандар. Дүйнө топтош үчүн динин да, амалын да, илимин да саткандар, булар эң пас инсандар болот. Булар эч бир кадырга ээ болбойт деди. Кудай өзү сактасын, биз кээде ушундай болуп атабыз да. Дүйнө үчүн динибизди сатып атабыз, амалыбызды сатып атабыз, илимибизди сатып атабыз. Ошондуктан Аллахым баарыбызга ыкылас берсин. Хасан аль-Басри айтат, аалымдар бул замандын чырагы болот. Ар бир доордо аалымдар болот. Ошол аалымдар үйгө чырак болуп жарык берип турган сыяктуу, ошол өз доорунда жашап аткан адамдардын көзүн ачып турат дейт. Ар бир заман өз доорунун чырагы болот. Эгерде адамдардын арасында аалымдар болбогондо, карапайым эл малсымал эле болуп калмак дейт да. Анткени каяка барарын билбей, малсымал эле болуп, ары басып, бери басып калмак дейт. Суфиян Саври айтат экен, илимдин тирүүлүгү суралып туруш керек.
жана ал илимге амал кылыш керек. Ал эми илимдин өлүмү ошол суроо менен амалды таштап коюуда. Эч ким сурабай калса, эч ким амал кылбай калса, анда ошол илимдин өлгөнү ошол деди. Салим ибн Абил Жаат деген адам айтат. Мени кожоюнум 300 дирхамга сатып алган. Карасаң кул экен да, кул болгон. Кожоюнум мени 300 дирхамга сатып алды. Дейт да. Кийин мен илим менен алектендим, илим алдым. Фама мадо алейя санатун, ошентип 1 жыл илим алдым. Хатта жаанил халифату заиран фалам афтах лаху. 1 жылдан кийин падыша мага зияратка келди, мен эшикти ачпадым дейт да. Аллах Таала ушундай илим менен менин кадырымды көтөрдү. Мен 1 жыл мурун 300 дирхамга кул болуп сатылып келген адам болчумун. 1 жылдан кийин падыша өзү эшигимди кагып, баланча деген аалым бар экен, Кудайдын досу бар экен деп мага зиярат келди. Бирок мен ага эшикти ача албадым дейт да. Алла Таала кадырды көтөрүп койсо ушул экен да. Бул өмүр деген ушундай нерсе экен. Өмүрчү эч качан кеч эмес. Могул жерде отурган бир туугандар. Илим алам десеңиздерчи, эч качан кеч эмес. Азыр дагы сиз 40 жашта болсоңуз деле, азыр дагы илим алып сиз аалым болушка мүмкүнчүлүк бар. Сен 30дасыңбы, 35десиңби? Азыр дагы илим алып аалым болушка мүмкүнчүлүк бар. Биздин устазыбыз Молла Шакир деген дамла болгон. 2012-жылы өттү. Мен 2012-жылы окууну бүтүрүп келдим. Айылга кеттим, 15 күн болдум. Келатканда кабар уктум, устаз каза болду деп. Келип эле жаназасына бардык. Устаз ошондой болгон экен да. 20дан ашып калган жашында бир күнү тамеки чегип келатса, бир жакындар айтат экен да. 24-25ке чыгып калган бала экен, чоң эле бала да. Тамеки чегип келатса, айтыптыр: сен баланчанын уулу баланчасың го? Сен үшүнтүп калдыңбы? Ушун тамеки чегип үшүнтүп көчөдө ушундай эметип кылар иш таппай калдыңбы? Деп анан ошол кишинин сөзү дем берген экен да. Ошо жерден тамекисин ыргытканда, ошо жерден алифбени үйрөнүп, Куран үйрөнүп, дин үйрөнүп баштаган. 10 жылдан аалым болгон да. Орто Азиядагы таанымал аалым болгон экен, субханалла. Өзбекстанда 30 жыл Өзбекстанда дарс айткан экен, монтип өзбек туугандар алаканына салып жүрүп кызмат кылган экен да. Кийин бизге союз таркагандан кийин келгенби Ошко. Анан Бишкекке 2001 жылы алып келди. Молла Сабардамла рахмат тирүү болчу, устазды алып келип, анан акыркы 3 жыл, 4 жыл ошол устаздан биз сабак алабыз. Тафсирди да ошол устаздан алабыз, фикты да ошол устаздан алабыз, усул фикты да ошол устаздан, хадисти да ошол устаздан, бүт илимдерди ошол устаздан алабыз да. 30га чыгып илим алган. Бирок кийин келди дагы дүйнөнү дүңгүрөткөн аалымдарды, ошондой бир устаздардын баарын тарбиялап ошолорго устаз болгон. Ошон үчүн илим алып эч качан кеч эмес экен да, туугандар. Азыр мүмкүн могул жерде Кыргызстанда келечекте азыр чубак ажыны ким тааныбайт? Мүмкүн чубак ажыдан дагы мыкты, чубак ажыдан да биздин элибизге таасирлүү араңыздарда бирөө отурат. Ошон үчүн илим алып эч качан кеч эмес. Илим алууга аракет кылыш керек, умтулуш керек, ниетти оңдош керек. Кудайым берем десе, бул Кудайдын рахматы кенен. Биз анын рахматын, анын эмесин чектей албайбыз, ченей албайбыз да. Аллах Таала берип коюшу мүмкүн баарыңыздарга. Ошондон иншалла аракет кылыш керек. Абдуллах ибн Масуд радияллаху анхудан риваят бар экен да, мындай дейт: "Ман афтан наса фил мушкилат мин гайри тараббусин ва тааммул", кимдекин адамдарга бир жаңы бир проблемалар, мүшкүл иштер пайда болуп калса, ошону ойлонбостон, пикир кылбастан туруп эле, изилдебестен туруп эле фатва берип жиберсе, анда өзүн тозокко салган ошол дептир да. Аз бизде ушундайлар көбөйүп кетти. Билбей туруп эле ширк, билбей туруп эле бидат, же бир аалым эмес ал. Же бир фик окуган эмес, же бир акыйда окуган эмес, же бир эчтеке окуган эмес, даже Куранды да окуй албайт, 10 сүрөнү тажвид менен оңдоп окуп бере албайт, бирок муфти да, элди баарын динден чыгарып, динге киргизип, мусулман кылып, капыр кылып, ошондой бир чинге отуруп алган. Бул өтө коркунучтуу нерсе экен. Ошондон мусулман адам баласы колдон келсе ошондой нерселерден бирөөнүн аркасынан томбучуп, сыртынан томбучуп, бул мусулман, бул капыр дегенден оолак болойлу. Ла иляха иллаллах Мухаммаdur Расулулlah келмесин айтып атабы?
Boldu al musulman. Анан бир нерсени сырттан тигиндей экен, андай экен деп бир ушак угуп калып эле, же бир сөзүн угуп алып эле түшүнүп түшүнбөй эле бул ширк кылды, бул мушрик, анан бул капыр деп адамдын аркасынан тон бучуу бул өтө опурталдуу, опасный нерсе. Эгерде ал капыр болбой калса, анда өткөндө да айтканбыз, анда ал өзүңө келет. Өзүң динден мусулманды капыр дегениң үчүн, исламды капыр деген үчүн өзүң капыр болуп кетесиң дейт да. Ошондуктан бирөөнү капыр, бирөөнү илгери мен билет элем. Илгери мен бала кезде мен молдолорго аралашып чоңойгом. Ошондо ширк же бидат деген сөз түшүнбөйт эле, молдолор деле билбейт эле. Адал, арам, макру деп айтат эле. Бул сонун. Арам десең бул күнөө деген сөз. Арам болсо болду, болбосо жаңылыштык болду. А бирок ширк же куфур дегенде эгерде динден чыкты деген фатваны бере турган болчу болсоң, бул опасный. Анткени чындап ал ширк болсо, ширк болду. Ширк болбосо анда өзүң динден чыктың, шахадат келмесин айтышың керек кайра исламга кирүү ниетинде. Ошондуктан бирөөгө тон бучуу бул өтө опасный нерсе. Ошондуктан жанагындай экен да агылымдар. Эгерде бирөө бир сөздү сүйлөсө, 100 мааниси болсо, 99-у динден чыга турган болсо, бирөөсү динде кала турган болсо, динде кала турганын карманган жакшы дейт. Этият. Этияттан аны динден чыгарып жибергенден бери этият Алла Таала билүүчү. Алла Таала кыяматта кимдин капыр, кимдин мусулман илге алат. Сен эмессиң да, жаратуучу сен эмессиң. Сен да бир Аллахтын кулусуң. Ошондуктан мусулмандар бирибизге дуа кылайлы, бирибизге жардамчы болойлу, бирок бирибизди капырга чыгарып, динден чыгарып, бул капыр, бул мушрик деп бирибизди тозоктон чыгарып, бирибиздин этибиз жебей, тетиринче бирибизге жардамчы болойлу, бирибизге дуа кылайлы. Мен афтан наса фи кулли ма ясалуна фа хуа маджнун дейт. Карасаң, кимде дейт? Адамдардан суроо келсе, келген эле суроого чекеден жооп бере берсе, ал жинди дейт. Ал мажнун дейт. Мажнун деген сөз кыргызча жинди деген сөз да. Кээде ушундай да. Ушундай бир учурлар болот. Кээ бир адамдар ушу 10 хадис бирок кайталана берет да. Бирок 500 суроо келсе деле фатвасы даяр, 1000 суроо келсе деле фатвасы даяр, 50 суроо келсе деле фатвасы даяр. Любой нерсени только хадис аятка таянып туруп эле чече берген таксырларыбыз бар. Андай болбойт. Шариатта имам Азам жооп бере албай калган учурлар болгон экен. Имам Шафии жооп бере албай калган учурлар болгон. Ойлонойлу деп. Алар да изилденип тактаган. Анан кийин биздин кыргыздар эле ушундай да, өзү арабча Куранды окуганды билбейт. Анан кийин бир 5-10 хадис билип алганда анан любой маселеге жооп берет да. Бул жиндилик дейт. Ошондуктан билбейм деп айтуу бул уят эмес. Билбейм деп айтуу бул арнамыс эмес. Билбейсиңби? Билбейм деп айт. Анткени бул Алланын дини. Эгерде билбейм деп билбей туруп, биларман болуп калп эле айтып койсоң, Аллахтын атынан сен жалган айттың, кыяматта жооп бересиң. Анткени сенден бирөө келип таксыр, ушул нерсенин өкүмү эмне болот деп сураганда, ал сенден сураган жери жок. Сен жөн эле ортомчусуң. Сенден Аллахтын өкүмүн сурап атат. Алланын өкүмүнө амал кылайын деп атат. Сен фатваңа амал кылайын деген жери жок. А сен болсо аны шыбырап туруп, уруп атасың, алдап туруп. Кудайдын астына жооп бересиң. Сен Кудайдын атынан жалган айтып атасың. Жооп бересиң да. Ошон жана адамдар деле бул капыр, бул мушрик, бул бидатчы, бул ал, бул деп аркасынан тон бучуу деле ошонун кайсы бир деңгээлде ошонун нерсесине кирип кетет. Мейли, бидатчы болсо бидатчы, жүрө берсин. Келмесин айтып атабы? Болду, аны айта турган аалымдар бар. Өзү ар бир адам өзүнүн ишин кылыш керек экен да. Бидат менен күрөшө турган бул аалымдар болот. Аалымдар ошону иштеп атат, ошонун аркасында жүрүп атат, ошонун аркасында аракет кылып атат. Сен бирөө менен душман болуп, бирөө менен жаман жакшы айтышып эмне кыласың? Сен өзүңдүн ибадатыңды кыл да, өзүңдүн амалыңды кыл, колуңдан келген жакшылыгыңды кыл. Ар бир мусулман өзүнүн ишин кылса, эл оңолот эткенде, журт оңолот. Анан ар ким эле түшүнгөнгө деле, түшүнбөгөнгө деле барып башын тыгып берсе, анда иш тетири кетет. Абдуллах ибн Мубарак мынтип айтат экен. Абдуллах ибн Мубарак мынтип айтат экен да. Ла язалул мару алиман ма дама yazunna anna fi baladihi man huwa a'lama minhu. Bir адам аалым деп эсептелет, качан ал көңкүрөгүндө бул шаарда менден да өткөн күчтүү аалымдар бар деп көкүрөгүндө ишенип турабы? Анда ал адам аалым дейт. Fa iza zanna annahu a'lamu faqad jahil. Эгерде өзүн бул шаарда менден өткөн кыйын эч ким жок, ушу менден өткөн аалым болбосо керек деп өзүнө өзү баа берди. Болду, ал жахилдик ошондо дейт да, бул надандык ошондо дейт.
Ошондуктан эч качан миң жерде аалым болуп кетсең да Аллах Таала Куранда айтат: "Ва фауqa kulli zi ilmin alimun". Ар бир аалымдын жанында андан дагы күчтүү билимдүү бар дейт да. Ошондуктан өзүңдү кыргызда айтат го, өзүңдү эр ойлосоң бөлөк бирөөнү шер ойло дейт го. Ошондуктан эч качан мусулман адам баласы өзүнө ашыкча баа берип кетпеш керек экен да. Алымдардын жазасы жүрөгүнүн Хасан Басри айтат экен. Уқубатул улама такуну бимауту кулубихим. Алымдардын жазасы жүрөгүнүн өлүп калуусу менен болот. Алым болуп туруп, бирок жүрөгү өлүп калса, жүрөгүндө ыйманы жанбай калса, бул адамдын Алладан болгон жаза дейт да бул алымга. Алардын жүрөгүнүн өлүүсү дүнүйө ишин, акырет амалы менен дүнүйө ишин көздөө менен болот дейт. Акырет амалын кылып, бирок максаты дүнүйө топтоо болот дейт. Ошону менен ал бул дүйнөдө дүнүйө парастарга жакындап кетет дейт да. Ошондуктан аалымдын жазасы эмне десе, Алла Таала бир аалымды жазалагысы келсе, аны не кылып коет дейт? Жүрөгүн өлтүрүп коет дейт да. Кудайым ошондойдон сактасын баарыбыздан. Kimde kim deyt? Kimde kim? Kur'an үйрөнсө, din үйрөнсө, анан барып алып туруп бир падышанын үйүнө муктаж эмес бир, муктаждыгын сураш үчүн бир падышанын же бир акчалуу адамдын үйүнө барса, бул адам канча кадам коюп барса, ошончо кадам тозокко түшкөнгө тете бир күнөөгө батат дейт. Анткени ошончо илим алып туруп, ошончо дин шариятты билип туруп, ошону бир бийлиги бар же мансабы бар же байлыгы бар адамдын астында паска урбаш керек деген экен да. Ошондуктан иншалла Аллах Таала баарыбызга ихлас берсин.